Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmattуу mekендештер, qadırlуу musulman bir tuğandar, ardaqtуу atalar, ağalar, dostlar, iniler, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Аллага баш ийип, моюн сунуп, Алланын пайгамбары Мухаммад алейхиссалам көрсөткөн жолдо жашоону өткөрөйлү. Мечитте болсун, үйдө болсун, көчөдө болсун, базарда болсун, каерде гана болбойлу, ыймандуу болойлу. Каерде гана болбойлу, мусулман болойлу. Каерде гана болбойлу, күнөөлөрдөн сактанайлы. Тилдин күнөөсү, көздүн күнөөсү, кулактын күнөөсү, жүрөктүн күнөөсү, мал мүлктүн күнөөсү, жашоонун күнөөсү бардыгына сактанайлы. Чоң күнөөлөрдөн дагы, кичине күнөөлөрдөн дагы, жаман мүнөздөн, жаман пейилден, кара ниеттиктен, ташбоордуктан, залымдыктан, бирөөгө зулумдук кылуудан, бирөөнү калпайтып, бирөөнү алдап, бирөөнүн көз жашын төгүп, бирөөнү кордоп, бирөөгө текеберленип, бирөөгө басмырлап, бирөөнү көрө албастыктан чагымчылык кылып, ушактап, жала жаап, шайтандык иштерди кылбайлы. Дозокко бара турган иштерди кылбайлы. Азап чакыра турган иштерди кылбайлы. Бактысыздыктын балтасын чаппайлы. Жараткан Алла Тааланы эстеп жашайлы. Сизди бизди жок кылган, жоктон бар кылган, бардан жок кылган Алла Таала. 100 жыл мурда жок элек. 100 жыл мурда куршап бар эле. Биз жок элек. Бизден башка адамдар бар эле. Алар кайда бүгүн? Кээ бирлери 100 жылдан бери кабырда, ыйман менен кеткен болсо 100 жылдан бери рахатта, ыймансыз кеткен болсо 100 жылдан бери азапта. Ошол мисалы 100 жыл мурда ушул баштар кайдакта? Кайда эле ушул көздөр? Ушул кулактар кайда? Ушул жүрөктөр, ушул өпкө боорлор кайда эле? Ушул акыл, тиштер, тилдер кайда эле? Биз баарыбыз жок элек го. Баарыбыз жок элек го бу дүйнөдө. Жоктон бар кылуучу Алла, Алла жаратуучу, Аллаху халику кулли шей. Ар бир нерсени жаратуучу Алла. Кирпикти дагы Алла жаратты, кашты дагы Алла жаратты, көздү дагы Алла жаратты, тишти дагы Алла жаратты, башты дагы Алла жаратты, чачты дагы Алла жаратты. Ар бир нерсени Алла Таала бир тамчы суу атанын белинен, ошол суудан жүрөктү сого турган жүрөк кылып жаратты. Айлана турган кан кылып айлантты. Алла Таала тырмак сөөктөрдөн бери, муун тарамыштардан бери жоктон бар кылып жаратып, эмне үчүн жаратканын Куранды түшүрдү. Пайгамбарды жиберди, үлгү кылып жиберди. Эй адамдар, 10 кылымдан кийин келесиңерби дүйнөгө? 20 кылымдан кийин келесиңерби? Силер оңолуу үчүн Мухаммадур Расулуллах, бактылуу үчүн Мухаммадур Расулуллах, ынтымак үчүн Мухаммадур Расулуллах, береке үчүн Мухаммадур Расулуллах. Аталар мусулман ата болгула. Балдар мусулман бала болгула. Күйөлөр мусулман күйөө болгула. Кошуналар мусулман кошуна болгула. Содагерлер ыймандуу содагер болгула. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды Алла Таала үлгү кылды. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силерге Мухаммад алейхиссаламда чырайлуу өрнөк бар, чырайлуу мисал бар, чырайлуу үлгү бар. Мухаммад алейхиссаламды карап түздөнгүлө, ошону карап жашагыла. Силердин түнүңөр Мухаммад алейхиссалам түнүнө окшосун, күндүзүңөр Мухаммад алейхиссалам күндүзүнө окшосун деп. Тугандар, жашоо кыска, жашоо белгисиз. Качан жараткан чакырат билбейбиз. Бирок ушундай жашайлы. Бүгүн чакырса, бүгүн таяр болуп жашайлы.
Ушундай жашайлы, тугандар, бири-бирибизге зулумдук кылбай жашайлы. Бири-бирибиздин акыбызга кирбей, бири-бирибизди кордобой, бири-бирибизди каныбызды төкпөй, бири-бирибиздин айберибизди тепселебей, бири-бирибиздин укугубузду кордобой жашайлы. Алла Тааланы сүйүп жашайлы. Жаратканга шүгүр кылып жашайлы. Алла Таала бизди жакшы көрөт. Жакшы көрүп, алхамдулилlah, адам кылып жаратты. Мусулман кылып жаратты. Иманды кылып жаратты. Бүгүн мечитке келгенге товфик берди. Канча адамдар дүйнөдөн өтүп кетти. Канча адамдардын ден соолугу жок. Канча адамдарда мамлекетинде амандык жок. Мечитке бара албайт. Бирок сиздерге, биздерге Алла Таала алхамдулилlah жашоо берди, ден соолук берди, акыл берди, иман берди, амандык берди. Кандай улуу Алланын неаматтары. Аллага шүгүр келтирип жашайлы. Жараткан Алла Таалага ишенип жашайлы. Алладан үмүт кылып жашайлы. Алладан коркуп жашайлы. Жараткан Алладан сурап жашайлы. Жараткан Алла Таалага таянып жашайлы. Аллага кайтамын деп, ошону сезип жашайлы. Агайын мусулман бир туугандар, Алла Таала сиздерге, биздерге бактылуу болсун деп Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Алланын ыйык китеби, акыркы китеби Кур'ан биздин китебибиз бар. Бул өлүктөргө түшүрүлгөн эмес, тирүүлөргө түшүрүлгөн. Өлүктөргө сообу зор. Бирок сиздер, биздер Кур'ан-ы Каримди карап, Кур'анда Алла Тааланын чакырыгы бар. Кандай чакырыгы бар? Угуп коюңуз. Я айюханнас, эй адамдар, инна халакнакум мин закарин ва унса. Biz sizlerden barыңарды жараттык. Bir erkek жана bir ayaldan deydi. Bir ata, bir eneden жараттык deydi. Бардык адамзаттарды Алла Таала мейли ал Африкада жашасын, мейли Кытайда, мейли Америкада, мейли кандай кайерде жашабасын. Баарыбыздын атабыз bir, энебиз bir. Баарыбызды Алла Субханаху ва Таала bir atadan, bir eneden jarattı. Özbek bolsun, Kazak bolsun, Tacik bolsun, Uygur bolsun, Tatar bolsun, Düngan bolsun, Kırgız bolsun, Orus bolsun. Bardık adamzattın atası bir. Barımızın atağız bir tuğandar. Allah Teala aytat, bir ata, bir eneden, bir erkek, bir ayaldan sizlerdi jaratıp, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Sizlerdi alganda ulut kılıp, uru kılıp koyduk. لِتَعَارَفُوا, bir-birinlerdi tanış üçün, bir-birinlerdi jakşılığa çakırış üçün. İnne akramakum indallahi atqakum. Sizlerden en urmattığınar, en sıyluğunar Allah'ın aldında en takvanar. En suluğunar degen yok, en güçlüğünar degen yok, en bayınar degen yok, en biyinger degen yok, en köp yaşaganınar degen yok, en köp bala çakası var degen yok. En takvanar. Kim kançalık güneden saktansa, aramdan saktansa, oşonçal Allah'ın aldığında daracası var. Kançalık güneden saktansa, oşonçal Allah Teala'nın aldığında sıyı var. Oşonçalık urmatı var. Andıktan urmatı ağayın Müslüman bir tuğandar. Gelinizler, jaratkan Allah Subhanahu wa Taala işenimiz beken olsun. Allah Teala bu alamda özü başkarıp durat. Bu alam özünün özüyle jaralıp kalıp, özünün özüyle jürüp atkan jeri yok. Bunu başkarıp, jamgırdı jadırıp atkan, kardı jadırıp atkan, gündü çıkarıp atkan, tündü alıp gelip atkan, gündüzde alıp gelip atkan, жерден dandарды çıkarıp atkan, ösümlüklerdi östürüp atkan, çöpçarlardı çıkarıp atkan, toğlardı tik saygan, bardığın bulbuldu sayratkan, jaratkan Allah Subhanahu wa Taala. Her bir nesen jaratıp, bu alamdı gözömöldöçü, alamdın koca oyunu var. Biz жерdi biz jaratkan jokpuz, suunu jaratkan jokpuz, avanı siz jaratkan joksuz. Bunun bardığın jaratuvçusu, bunun koca oyunu var tuğandar. Jaratkan Allah, la ilahe illallah, bardıq paygambarlar gelip Allah'ını tanıştırış üçün gelgen, Allah Teala'ga çakırış üçün gelgen. Bardıq paygambarlar jerde la ilahe illallah, Allah'a gana ibadat kılığını ornatış üçün gelgen tuğandar. Biz ibadat üçün jaralganbız, sıyını üçün jaralganbız, kulçulduk üçün jaralganbız.
Allah біздің жаратушыбыз, біз Алла Таалаға құлшылдық қылып, Алла Таалаға сыйынып, Алла Таалаға сыйынуымызды, бендешілігімізді, құлшылығымызды көрсөтөйлү. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Таала 5 вакыт намаз берди. Качан берди? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Миражга чыкканда берди. Качан чыкты? 27 Рajab. Бүгүн 24 Рajab айы. Азыр Рajab айында отурабыз. Рajab айында отурабыз бүгүн. Бул ай Мухаррам ай, ыйык айларга кирет. Будан кийин Кудай кааласа Шаабан, андан кийин эле Рамазан. Рajab ай бүтөйүн деп калды. Bir cuma kaldı bütörüne. Bu Rajab ayı, 27 Rajab ayında Allah Taala bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ulu sıyın görsetken. Ulu martabanı bergen. Al qanday martaba? 7 asmanга alып чыккан. 7 asmanга alып чыккан. Бейишти көрсөткөн. Дозокту көрсөткөн. Бейишке ким кирет, алар да айткан. Дозокко ким кирет, алар да айткан. Аршты, курсини, бардыгын асман сапары. Исра вал Ми'раж деп коет. Ушул окуяда Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде Умму Хани деген энебиздин өзүнүн тайэжесинин үйүндө уктап аткан эле. Түндөсү Жабраил периште келди. Адаттагыдай эшиктен кирип келген жок. Мына шыптан, потолоктон түшүп келди. Ачылып келип, Пайгамбарыбызды алып кетти. Каабага алып барды. Байтуллага алып барып жаткызып, Пайгамбарыбыздын көкүрөгүн ачты. Операция кылды. Жүрөгүн алды. Бейиштин суусу менен тазалады, Замзам суу менен тазалады жүрөктөгү. Себеп азыр сапарга чыгат. Улуу сапарга чыгат. Жөнөкөй сапар эмес. Allah менен жолуга турган, Allah менен сүйлөшө турган сапарга чыгат. Жүрөктү даярдады. Пайгамбарыбыздын жүрөгү, көкүрөгү 4 жолу ачылган. Кичинекей кезинде, 3-4 жашар кезинде жайлоодо Халима энебиздин кол алдында. Андан кийин 9-10 жашарда, андан кийин пайгамбарчылыктан алдын. Андан кийин 4-түсү Мираждан алдын. 4-түсүндө ачып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүн şu табакка коюп, жакшынакай кылып, жууп, кайра коюп, кайра тигип, Бурак деген аттуу жаныбарга сапар тартып, Макка-и Мукаррама, ыйык Меккеден Масжидил Акса, бүгүнкү күндө Палестин бар го, ошол жака алып кетти. Куранда Алла Таала аятта айтат: Субханаллази асра би абдихи minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Taza aruz atal. Özünün bendesin Muhammed Aleyhisselam'dı. Mescidil haram Mekke'den Palestina'ya 1400 kilometre uzak. Oşol jaka tünü alıp gitti. Asra bi abdihi, asra degen tünkü saparda aytat. Tündösü alıp gitti, tündösü. Tündösü alıp gitti. Mescidil Aksa'ga varsa бардық пайғамбарлар күтіп жатқан екен пайғамбарымызды. Бардық пайғамбар, Адам атадан тартып Иса пайғамбарға чейін, Ибрахим пайғамбар, Муса пайғамбар, Исхақ пайғамбар, Яқуб пайғамбар, Нух пайғамбар, Айюб пайғамбар, бардық пайғамбарлар күтіп отырған екен. Пайғамбарымыз Мухаммад алейхиссалам ал жерде имамшылық қылды. Бардық пайғамбарға имамшылыққа өтті. Біздің пайғамбарымыз Мынаке Мубарак Тамула азыр хутбада айтып кеткендей, имамул мурсалин. Пайғамбарлардың имамы біздің пайғамбарымыз. Набиюн набиин, пайғамбарлардың пайғамбары, пайғамбарлардың имамы. Біздің пайғамбарымыз біздікі емес. Ой мұсылмандар. Біздің пайғамбарымыз Иса пайғамбардың да пайғамбары, Ибрахим пайғамбардың да пайғамбары, Муса пайғамбардың да пайғамбары, Адам атаның да пайғамбары. Біздің пайғамбарымыз, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол жерде окуп, Жабраил периште менен биринчи асманга көтөрүлдү. Биринчи асманга. Биринчи асмандын өзүнүн жолу бар, өзүнүн эшиги бар. Жабраил периште такылдатты, эшикти ачып кой.
Birinci asmanda perişte aytты, kimsin? Men Cabrailmin. Emne üçün bardın ele? Muhammed Aleyhisselam'da alıp gelgen üçün bardım ele. Birinci eşik açıldı. Birinci asmandın eşigi. Birinci asman tuğandar, mına hazırkı raketalar uçat koy, özünün jolu men uçmasa uçalbaydı. Az özünün jolu var, çığa turgan, düşe turgan. Çığa turgan, düşe turgan, mындай bizni eşikке, meşikке girgen çıkkan özü var da turau. Mına жерден çıkta kayaktan çığa, çığa albayбыз, eşik çok da kay kaçasın. Kodum ушундай birinci asmandın eşigi var. Asmandın özünün eşikleri var, oşo menen girmesen bolubay. Kança kilometr demeyizbi? Biz samolyotмен uçsak 12 kilometrden ары көтөрө албайбыз. Кысып коет bizди. Samolyotторду чимирлип кетет. 15-16 kilometrге чейин чыгынчы эмне болуп кетет экенсиз. Көтөрүлө албайбыз нары. Мына биз учабызга самолет менен 10 kilometr. 10 kilometr ушул жерден Ошко чейин канча kilometr? Ошончолук да көтөрүлө албайбыз. Эгер көтөрүлсөк, бизди Пайгамбарыбыз кандай жүрөгү болду экен дейм да. Биринчи асманга чейин көтөрүлүп кетти го. Жогору чыккан сайын кысымдуулук кысып коет аябай. Куранда бир сөз менен айтып койгон. Яса'аду фис-сама. Асманга чыккан сайын кысымдуулук болот. Көтөрүлгөн сайын кысымдуулук. Кысып коет. Мына биз жашап аткан жер кичинекей эле кыпын. Бул жерде мына күн бар го. Ошонун ичине сала берсеңиз 1.300.000 жер саласыз. Биз жашап аткан жерден 1.300.000 жер батат күндүн ичине. Күн асмандын алдында бир кичинекей кыйран теңерген болуп калат. Пайгамбарыбыз биринчи асманга чыкты, экинчи асманга чыкты. Ар бир асмандын аралыгындагы 500 жылдык сапар. Жер менен биринчи асмандын аралыгы 500 жылдык сапар. Биринчи асмандын алдында биздин жашап аткан жер, планета, земной шар мына бул бир чөлдө шакекти ыргытып бергенде ошончо кичинекей болуп калат. Бул сапарга чыгып атат пайгамбарыбыз. Ушуну Мирач деп коет. Уруч көтөрүлгөн сапарды айтат. 2-ден 3-кө чыкты, 3-тен 4-кө, 4-тен 5-ке, 5-тен 6, 6-дан 7-нчи асманга чыкты. Андан ары Жабраил периште дагы эми будан ары мен бара албайм деп токтоду. Пайгамбарыбыз ары кетти. Андан ары кетти. Курсиден кийин арш, арштан кийин суу, андан кийин Кудай билет нар жагы эмне экенин. Алланын эң чоң махлугу арш, эң сулуу махлугу арш. Андан ары кетти. Аллах субханаху ва таалага барып пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң биринчи сөз ушул болду. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату деген сөздү айтты. Саламдашу. Ат-тахияту тил менен болгон амалдар. Лиллахи калыс Аллага таандык Алла үчүн болсун. Вас-салавату дене менен болгон ибадаттар Аллага гана таандык болсун. Ват-таййибату адал мал менен адал акча менен болгон ибадаттар Аллага таандык болсун. Пайгамбарыбыз биринчи барып Аллага саламдашканда тил менен болгон ибадаттар, дене менен болгон ибадаттар, мал мүлк менен болгон ибадаттардын баары Аллага болсун деди. Алла Таала бул саламды уккандан кийин Ассаламу алейка айюхан набий ва рахматуллахи ва баракату. Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси болсун эй пайгамбар деп ага салам берди пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саламды уккан соң Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Я Алла, сенин саламың, тынчтыгың бизге жана салих бенделердин баарына болсун деди. Периштелер бул Алла менен пайгамбарыбыздын ортосундагы сүйлөшүүнү угуп, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деди. Биз күбөлүк беребиз, Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Мухаммад Алланын кулу жана элчиси деп ушул сүйлөшүү ушунчалык жагымдуу болду. Алла Таала бизге намазда ат-тахият кылып берип койду. Биз намазда окуп атканда ат-тахият окуп атабыз го. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату. Ассаламу алейка айюхан набий ва рахматуллахи ва баракату.
Assalamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ушул тияктан келген. Ражаб айынан келген. Азыр Ражаб айында отурабыз. Мираштан келген. Мынандай улуу сөз. Мындан тугандар өтө чоң сабак. Алла Тааланын бейишиндагы жозогун бардыгын көрсөтүп, улуу илимди берип, улуу маками Махмуд деген мартабаны берип, бардык адамзар суктана турган, сыймыктана турган маками Махмуд деген ушундай мартабаны пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга гана Алла Таала арнаган. Эртеги кыямат күнү ошол макам, ошол мартабаны берет пайгамбарыбызга, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга. Эми туугандар, ошол жерде ана кайтаарда пайгамбарыбыз эми кайтып келиш керек да жерге. 50 маал намаз берген. Канча маал? 50 маал намаз берген. 50 маал. Bir 24 saatin içinde ey Muhammed ümmetin 50 maal namaz okuşsun. Emi bugün 50 maal namaz okusak kanday bolat elek? Cuma namazga zorga kelip atабыз go? 50 maal namaz. 50 maalды 24 saatga bölsöңүz, her bir yarım saatta namaz okup turuşunuz gerek eken. Bundan bilindi, bundan malum boldu. Allah'a namaz uşunçalık süykümdü eken, bendesin namazda gana görgöndü kaalayt eken Allah Taala. Şu namazda ele her bir yarım saat sayın ele namazda tura berişiniz gerek eken da. Görбөйсүз, Allah Taala namaz okugan adamды uşunça jakşı göret eken, uşunçalık görgöndü kaalayt eken, namazda görgöndü kaalayt eken, sajdada görgöndü kaalayt eken, rüküde görgöndü kaalayt eken, attahiyatta oturgandı kaalayt eken, kıyamda turganды kaalayt eken, Fatihani okutganды kaalayt eken, salavat aytып atkanды kaalayt eken, istigfar kılıp atkanды kaalayt eken, tasbih aytып atkanды kaalayt eken, amin dep aytып atkanды kaalayt eken, Allah uşunu görgöndü kaalayt eken, uşunday nerse ibadat tukkanды kaalayt eken, namaz. Paygambarыбыз sүйünüp 50 maal namazды aldı. 50 maal namazды aldı. Men ümmetime alp barıp berem. Mınake uşunday kuanıç. Namaz miftahul cennet, as-sala miftahul cennet, beyiştin açkıcı dedi. Namaz beyiştin açkıcı. Kimnin kolunda namaz var? Anın kolunda beyiştin açkıcı var. Kimnin kolunda namaz yok? Anın kolunda beyiştin açkıcı yok. Beyiştin açkıcı yok. Beyişti yakta dursun, açkıcı yok anın kolunda. Үйүңүзгө барсаң, үйүңүздүн ачкычы жок болсо эмне кыласыз? Машинеңизге барсаңыз, машинеңиздин ачкычы жок болсо эмне кыласыз? Контораңызга барсаңыз, контораңыздын ачкычы жок болсо, сейфиңизге барсаңыз, сейфиңиздин ачкычы жок болсо эмне кыласыз? Кандай кыжалат болосуз? Бейишке, ахиретке бар, бейишке кирейин десең, ачкычы жок, эмне кыласыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ас-сала мифтахул жанна", бейиштин ачкычы. Ой, ачкычыңар өзүңөрдүн жаныңарда болсун. Эртеге ахиретке Алланын алдына барганда ачкычы жок болуп жүрбөйбү? 5 убакыт намаз. Жума намаз эмес, 5 убакыт намаз. 5 убакыт намазга урматтуу куршаптыктар ушу жумага келгендей келейли. Ошондо анан биздин жашообузду көрөсүз, кандай береке, кандай ынтымак, кандай рахат, кандай ыраазычылык, кандай бакыт, кандай Аллаху акбар, Алла Тааланын ыраазычылыгы. 5 убакыт намазга жумада келейли. Cumada gelelim. Peygamberimiz 50 maal namazda alıp suyunup, mına ümmetime Allah Taala uşunday namaz berdi dep keletат. 7-nji asmanga gelse, İbrahim peygamberge joluktu. Unçukkan jok. 6-nji asmanga түшкөндө Musa peygamberge joluktu. Musa peygamber peygamberibizden surады: "Kayaktan keletasiz?" dedi. "Tiyaktan keletam" dedi. Тынчылык mı? Жакшы, баары жакшы. Не болду? 50 maal namaz alıp keletам dedi. Kança? 50 maal. Musa peygamber aytты: "Ya Muhammed" dedi, "Siz kaytыңыз Allah'a" dedi. "Robunuzga kaytıp barıp aytыңыз. 50 maal okuy alбайт ümmetіңiz. Kıynalıp kalat. Keyin günökөр bolup kalat. 50 maal okuy alбай kalat, kıynalıp kalat. Kaytыңыз" dedi. Peygamberimiz kaytты, Allah Taala'dan barıp suradı. Allah Taala makul de 5 azaytıp berdi. 45 kaldı. Peygamberimiz 45 boldu dep sүйünüp keletat. Dagı Musa peygamberge joluktu. Musa peygamber aytты: "Ne oldu?" dedi. "Ele 45 kıldı" dedi. "Jok, jok, jok. 45 daha köp. Okuy alбайт, okuy alбайт. Kaytыңız" dedi. Gayra kaytты.
Сұрағанын Алла беріп атады. Алла азайтып атады. 50 болчу, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 жолу барып келді. Алтынчы асмандан Аллаға, алтынчы асмандан қайра Аллаға. Әр бірінде Мұса пайғамбар қайта берді. Мұса пайғамбарға бір рахмат айтып қойып, қандай дейсіздер? Болып оғанда азыр 50-де жүрді келеді, тақсырлар. Мұса пайғамбарға рахмат. Мынандай қылып айтты, сұранды, Алла Тағалаға барып сұрап, 5 қалды ақырында. 5 менен қайтып келатқанда, Мұса пайғамбар дағы айтты. Не болды? 5 деді. Жоқ, 5 дағы қиын деді. Мен Бани Исраил, мына жөөттер бар ғой, еврейлер. Бани Исраил деп қояды. Ушыларды тажриба қылғанмын. 2 мал намаз оқи албай қойышқан бұлар. 2 мал намаз оқи албай қойышқан. Сіздің үмметіңіз қияматқа жақын келеді. Бұлар 5 мал оқығанда қиналып қалады ғой. Қайтыңыз деді, азайтып берсін дағы деді. Пайғамбарымыз айтты, уялам деді, емече. Еми дағы 9 жолы барып келді. Еми барып дағы азайт дегенден уялам деді. Бір риваятта келеді, қорқом деді. Емнеден қорқады? 5-тен кемітіп отқанда, дағы барса 5-өн алып қойып, пұстой қайтып қалуайын деді. Қорқом деді. Ушу болот деп қалды да. Алла Тағала пайғамбарымызды шақырып айтты. Ушу болот деп тоқтағандачы. Хамсын би хамсин. Ей Мұхаммад, бізден алдымыздағы чечим өзгөрбейді. 50 деп шықты ба? 50 ойдан қалады. Бірақ сенің үмметің жерден үстінде, жер бетінде 5 мал оқиды. Менің алдымда 50 мал деп жазылады деді да. Жердің үстінде біз 5 еле мал оқимыз. Алланың алдында қанша? 50 мал деп жазылады да. 50 мал намаз оқыды деп жазылады. Ей мұсылмандар, сүйінгілі. Ей мұсылмандар, сүйінгілі. Алланың мейірімін қараңыз, райымын қараңыз, борыкерлігін қараңыз, пайғамбарымыздың шарапатын қараңыз, пайғамбарымыздың шапағатын қараңыз. Сізге бізге болған жерде 5 мал намаз оқимыз. Алланың алдында 50 мал деп жазылып атса, қандай қуаныш. Ушу 5-өні де ептей албай қалсақ, анда біз өзіміздің бақтымызды, өзіміздің бақтысыздығы. Андай қылбайлы. 5 уақыт намазды бекем қармайлы. Бірақ намаз намаздай болсын. Намаз бізді оңдай тұрған болсын. Бізді түздей тұрған болсын. Бізді жақшылыққа жетелей тұрған болсын. Бізді арандан тоқтата тұрған болсын. Намазымыз намаздай болсын. Нұрлы болсын. Жанды болсын. Біздің намазымыз Алла бұйырғандай болсын. Пайғамбарымыз көрсеткендей болсын. Ихласты болсын. Адепті болсын. Құшы хузу менен болсын. Қорқып оқи тұрған болсын. Біздің намазымыз намаздай болсын. Ушул намаз bu dünyada elemez, ahirette de bizi beyişke alıp kire turgan uşu namaz. Beyişti açıp bere turgan da uşu namaz. Allah beni baylanıştıra turgan da uşu namaz. Allah'ın cardamını düşüre turgan da uşu namaz. Allah Kur'an'da aytadi. Aqimus salata li zikri. O bendelerim, sizler namazda turguzgıla, meni esteş üçün. Namaz Allah'ını esteş üçün. Allah'ını esteş üçün. Oşonday namaz bola turgan bolsa, anda natijasını da uğup koygula. İnna sala tanha anil fahşai vel munkar. Elbette namaz toktatat, tıyat. Günah işlerden toktatat, günah işlerden tıyat. Avirsiz işlerden toktatat, avirsiz işlerden tıyat. Kılmışkerlikten toktatat, kılmışkerlikten tıyat. Uyattığı işlerden toktatat. Uyatsız işlerden toktatat. Tuğandar namaz uşunday kılır. Uğurluktan, aramkorluktan, günöden, avirsizlikten, zulumduktan, kan tögüden, buzukuluktan, şaytandıktan toktata turgan namaz. Andıktan urmatlı Müslüman bir tuğandar, gelinizler, biz namazdı maniveri okuylu, göngül buru okuylu. Namazdı biz kunt koyu okuylu, jakşı rükû kılaylı, jakşı sajda kılaylı, şaşılbay Allah Taala'nın tasbihlerini aytaylı, Kur'an'ды jakşı okuylu, namazga 5 vakt namazga bekem boloylu. Özümüz dağı
аял бала чакабызды дагы, балдарыбызды, кыздарыбызды дагы намазга чакырып, намазга бекемдеп коелу. Намазга чакырып. Акыркы дүйнө менен коштошкондо, ошондо бизге жаназа окулунат. Не окулунат? Азыр бир жаназа бар экен. Намаздан кийин жаназа окуйбуз. Акырында жаназа бар. Бизге жаназа окулунат. Жаназа деген намаз окулунат. Ошо менен бизде анан акыркы намазы жаназа болсун деп анан узатат. Акыркы намазы жаназа болсун деп. Ошентип айтат да, ошон үчүн намазга сый менен келиңиз, болбосо ый менен келесиз дейт. Сый менен келиңиз, болбосо сы деген тамганы алып коюңуз, анан келиңиз ый менен дейт. Биз туугандар, алхамдулилля, Алла Таала мынакей чакырып атат. Бул азан Алланын чакырыгы. Эмне деп чакырып атат? Хайя ала сола. 5 убакыт намазга азан айтылганда, туугандар бизди чакырып атат. О, куршаптыктар! Үйүңөрдөгү ишиңерди токтоп тургула кичине. Алланын чакырыгын уккула. Теги Facebook'tu токтотуп тур, Instagram'ды токтотуп тур, телевизор токтотуп тур, кинону токтотуп тур, тамакты токтотуп тур, уйкуну токтотуп тур, базарды токтотуп тур, оюнду токтотуп тур, күлкү тамашаны токтотуп тур. Кел намазга. Мен чакырып атам, ааламдын кожоюну дейт. Намазга чакырып атат Алла Таала. Бизди кыйнаш үчүн эмес, бизге бериш үчүн. Бизге бериш үчүн. Бизге эмнени бериш үчүн? Хайялал фалах. Кутулуу. Кабырдын азабынан кутулганды каалайсызбы? Келиңиз намазга. Дозоктун отунан кутулганды каалайсызбы? Келиңиз намазга. Алланын каарынан, кыямат күндүн караңгылыгынан, шермендечилигинен, дүниенин бактысыздыгынан кутулганды каалайсызбы? Келиңиз намазга. Ийгилик каалайсызбы? Бакыт каалайсызбы? Келиңиз намазга. Ырыскыңызга береке каалайсызбы? Ден соолугуңузга, өмүрүңүзгө, бала чакаңызга береке каалайсызбы? Келиңиз намазга. Кичине ишиңизди токтотуп туруңуз. Пешимге келиң, көп эмес. 15-20 мүнөт ибадат кылдыңыз, бара бериң. Бара бер. Сизди эч ким кармап калган жок, байлап калган жок. Намазга келдиңизби, бара бериңиз болду. Бирок Алла Таала тарбия үчүн чакырып атат. Не үчүн? Тарбия үчүн. Багымдатка келейли. Баарыбыз бир сапта турайлы. Сап-сапка бөлүнөйлү, урууларга бөлүнбөйлү. Улуттарга бөлүнбөй, сапка бөлүнгөндү үйрөнөйлү. Куршап, ар кошкон эл деп эле ар нерседи. Жок, токто. Мейли. Улутубуз бири-бирибизди тааныш үчүн, бири-бирибизди басмырлаш үчүн эмес. Уруубуз бири-бирибизди сыйлаш үчүн, бири-бирибизди урматташ үчүн урууларга ата теги, жети атаңды билесиңби деген. Бирок бири текеберлениш үчүн эмес. Башка урууларды басмырлантыш үчүн эмес, кордош үчүн эмес, үстүнөн маскарлаш үчүн эмес. Лөлү дагы бизден жогору болушу мүмкүн. Таква болсо бизден сизден жогору болот. Улутка каралбайт, урууга каралбайт. Жерге киргенде сиздин улутуңузду сурабайт. Сиздин атыңызды да сурабайт. Канчага чыкканыңызды да сурабайт. Бала чакаңызды да сурабайт. Улутуңузду, уруңузду да сурабайт. Кантип өлгөнүңүздү да сурабайт. Сизди сурайт, адам канчалык адамсыз? Канчалык Алланын кулчулугун аткардыңыз? Робуңуз ким? Сизди ким бакты? Түндү ким берди? Уйкуну ким берди? Жүрөгүңүздү ким соктурду? Ырыскыны ким берди? Акылды ким берди? Амандыкты ким берди? Ким сизди тарбия кылды? Ким сизди чоңойтtu? Робуңуз ким? Кимге таянып жашадыңыз? Акчаңызгабы? Дүйнөңүзгөбү? Бала чакаңызгабы? Же Аллага таянып жашадыңызбы? Алланы тааныдыңызбы? Мынаны сурайт туугандар. Ошондуктан иншалла келиңиздер, биз намазды таштабайлы. Багымдатка келип намазга туруп, Алла менен убадалашып, ошол күндү берекесин сурайлы, жакшылыгын сурайлы, ишке барайлы. Базарга барсын, врач больницасына барып иштесин. Дагы ким деди, дыйканчылыгына барсын. Өкмөттө иштеген, өкмөтүнө, айыл өкмөтүнө ким каякта иштейт, ошол жага барсын. Бирок мечиттин нурун алып барсын. Эмнени алып барсын? Намаздын нурун алып барсын. Мечиттин нурун алып барсын. Адамгерчилигин алып барсын. Адилеттүүлүгүн алып барсын. Чынчылдыгын алып барсын. Жакшылыгын алып барсын. Бар таквалыгын алып барсын. Ошондой болуп иштесин азыр. Биз больницада иштебесин деген жерибиз жок. Прокуратурада иштебесин деген жерибиз жок. Сотто иштебесин деген жерибиз жок.
Дыйканчылык кылбасын деген жерибиз жок. Базарда иштебесин деген жерибиз жок. Дүкөндө иштебесин деген жерибиз жок. Таксоват этпесин деген жерибиз жок. Устачылык кылбасын деген жерибиз жок. Бардык ишти кылыңыз, бирок Кудайдан коркуп кылыңыз. Адамга кыянат кылбай кылыңыз. Зулумдук кылбай кылыңыз. Боорукер болуп кылыңыз. Так аткарыңыз, жакшы аткарыңыз. Пешенетер менен акча табыңыз. Пешимге чейин иштедиңиз, пешимде анан кийин Алла кайра чакырып атат. Кээде ылдыйоодо болуп калды, тияк-бияк болуп калды. Дүйнөгө кичине кирип кеттик, бирөө менен урушуп кеттик. Ылдыйоодо болуп калат да, жумуштачы. Ылдыйоодо болуп калат, базарда деле болуп калат, үй бүлөдө деле болуп калат. Алла Таала кайра пешимге чакырып атат. Хаял сол, кел бияка. Кайра бизди тизет дагы. Кайрадан Алла Таалага сыйынып, Алла Тааладан дуа кылып атабыз, я Алла деп. Бизди Алла Таала тазалап, бизди ынтымагыбызды бекемдеп, кайра ырыскыңар бар. Намаз, Аллаху акбар, толук жашоону оңдой турган ушундай жол. Философиясы ушундай. Анткени намазда ашыкча сөз сүйлөбөйсүз. Аллаху акбар дедиңизби? Болду. Гүлбөйсүз, ашыкча сөз сүйлөбөйсүз, ашыкча кыймыл кылдабайсыз. Эч кандай. Ошон үчүн ким намазда жакшы өзүн кармай алса, Алланын өкүмүндө, намаздын сырткы жашоосунда да өзүн кармай алат дейт да. Ошого жетишибиз керек. Жараткан Алла Таалам жакшы мүнөз берсин тугандар. Бири-бирибизге жакшы ойдо болойлу, бири-бирибизге жакшы каалоодо болойлу, бири-бирибиздин артыбыздан жакшы сүйлөйлү, бири-бирибиздин артынан ушактап, бири-бирибиздин этибизди жебейли. Бири-бирибизге жала жаап, эртеге дозоктун отунан, дозоктун орун албайлы. Бири-бирибизге текеберлик кылып, бейиштин жытын жыттабай калбайлы. Пайгамбарыбыз анткени. Ошон үчүн көрө албастыкты токтотойлу, исрапкерчиликти токтотойлу, бөлүнүп жарылганды токтотойлу. Барыбыз пайгамбарыбыздын айтканы куну ибадаллахи ихвана. Алланын бир туган кулдары болуп жашагыла деген. Бири-бирибизди урматтап, улууларды урматтап, ата-энелерди сыйлап, аял затына райымдуу болуп, пайгамбарыбыздын осуятын кармайлы. Пешенебизге кармайлы, жүрөгүбүзгө кармайлы, тилибизге кармайлы, максат кылып кармайлы. Пайгамбарыбыз айтты: "Истаусу бин нисаи хайра." Менен силер аялдарга жакшылык кылабыз деген осуятты кабыл алып койгулачы. Аялдар ким? Апалар. Аялдар ким? Энелер. Аялдар ким? Эжелер. Аялдар ким? Карындаштар. Аялдар ким? Биздин өмүр жарыбыз. Аялдар ким? Биздин кыздарыбыз. Аялдар ким? Булар алсыз. Алла субханаху ва тааланын ушундай жаратканы. Андыктан иншалла аялдарга бардыгына жумшак мамиле, аларга мээримдүү, аларга райымдуу, ортобузда ынтымак, такыбалык менен, зикир менен, намаз менен аракет кылайлы. Убактыбыз дагы жыйынтыктап калыптыр. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Урматтуу куршаптык туугандар, мусулман бир туугандар, келиңиздер Куран менен достошойлу, Куран менен сырдашайлы, Куран менен таанышайлы. Рамазан ай келе жатат. Ушул Рамазанга жеткен дагы өзүнчө бир керемет. Тагдырыбызда кийинки Рамазан барбы жокпу ким билет. Бирок ушу кереметти колубуздан кармайлы. Рамазан айга Куран окуп кирейли. Рамазан айга тоба менен кирейли. Шүгүр менен кирейли. Ынтымак каниет менен кирейли. Алла берген ырыскыга каниет кылайлы. Алла берген ырыскыга разы болойлу. Алла берген ырыскыны исрапка сартабайлы. Шүгүрсүз болуп калат. Алла сизге ден соолук берди, арамга иштетпеңиз. Алла сизге акыл берди, арамга иштетпеңиз. Алла сизге мал, мүлк берди, арамга иштетпеңиз. Алла Таала сизге жөндөмдүүлүк берди, жаштык берди, арамга иштетпеңиз. Урматтуу жаштар, жаштыгыңызды арамга иштетиш үчүн Алла берген жок. Арамга иштетпеңиз. Бунун аты Кур'анда канут деп коет. Ким Алланын неематын арамга иштетсе, анын аты канут. Канут деген өтө шүгүрсүз деген сөз. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Инсан өз Роббусуна өтө шүгүрсүз дегенде, алымдар айтышкан канут деген мааниси не десе, мына Алла берген неематты арамга иштетүү. Алла сизге акча берди, бул неемат. Ушуну туура иштетиңиз. Сиздин дүйнөңүз да курулсун, ахиретиңиз курулсун. Ошондой акчага даңк болсун. Кайсыл акча адалдан келип, адалга сарпталса, ахиретти курса, ага Ni'mal mal деп ат коюлган. Кандай да жакшы мал деп ат коюлган. Андыктан иншалла келиңиздер, Алла субхана ва таала баарыбызга күн сайын көп жакшы иштерди кылганга, күн сайын жамандыктарды таштаганга Аллахым жардам берсин. Өзүбүз дагы ибадаткөй болойлу.
Баарыбыз зикир кылуучу болойлу, баарыбыз илим ала тургандардан болойлу, кичпейилден болойлу. Анан эң маанилүүсү бири-бирибизге жакшылыкка чакыргандардан болойлу. Бири-бирибизди жамандыктан кайтаргандардан болойлу. Чогуу бейишке кирейли. Кандай дейсиздер? Чогуу кирейли бейишке. Бири-бирибизге жардам берип кирейли. Бири-бирибизди зулумдуктан, арамдыктан колубуздан тартып токтотойлу. Жакшылыкта бири-бирибизге жардам берип, жакшылыкта жарышайлы. Фастабикул хайрат. Жакшылыкта жарыш кыла дейт Алла Таала Кур'анда. Аракет кылайлы.